бул жер китеби да бар экен, дүкөнү да бар экен, кофеси да бар экен деп ушундай мындай өзүнүн эмоциясын озеки билдирип алды да. Энемдин пенсиясынан дагы сурап алып келип бердим да. Мисалы энеме сурасам 1000 сом берди. Жумуштан кийин келип түнкү саат 12-1ге чейин, 2ге чейин иштеген күндөр болду. Мен семинарга барганда мындай суроом бар. Кече ким 5 бет китеп окуду деп. Мугалимдерге барганда бир да киши көтөрбөйт. Анан мен тамашалап айтып калам да. А кече 5 бет китеп окусаң бүгүн канча сабак өттүң? Баягы кайсы бетиң менен сабак өттүң дегендей эле сөз да. Биздин Караколдун өзгөчөлүгү бул экен да. Бизге биринчи китепкана Кыргызстанда Караколго ачылыптыр. 1902-жылы. Биринчи педагогикалык окуу жай Караколго ачылыптыр. Биринчи тузем мектеп Караколго ачылыптыр. А мындай карасаң, биринчи дем Караколго ачылды дегендейчи.